Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө керемет, табылгы, жөнөкөй жана бат бышкан торттун рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Эгер кызык болгон болсо, видеону аягына чейин көрүп, биз менен бирге болуңуздар. Торттун өзгөчөлүгү жасалышында жана бат бышканында. Кандай десеңиздер, бул торт жумурткасыз, духовкасыз, болгону 30 мүнөттүн аралыгында кашыктын гана жардамында өлчөнөт жана үйдөгү гана азыктардан жасалат. Эгер видео жаккан болсо, лайк белгисин басып, бизди колдоп, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Алгач кургак массаларыбызды электин жардамында элеп алышыбыз керек болот. Элекке 7 аш кашыкта толо ун, 3 аш кашык толо какао, 2 чай кашыкта көптүргүч же разрыхлитель. Булардын баарын электин жардамында идишке элеп алабыз. Беш аш кашыкта кум шекер кошобуз. Аралаштырып алабыз. Беш аш кашыкта өсүмдүк майын, эки жүз миллилитр сүт. Мен ушундай баламдын бөтөлкөсүнүн жардамында өлчөп алдым. Бул дагы бир өзүнчө сонун лайфхак. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей болду. Тортубуздун бисквитинин массасы ушуну менен даяр. Бисквитти микроволновканын жардамында бышырып алабыз. Микротолкундуу печка деп койсок болот. Атайын микротолкундуу печке сала турган пластмассовый идиш болуш керек. Темир идиш болбойт, муну өзүңүздөр билесиздер. Пластмассовый идиш менде кадимки балмуздактын контейнери. Ичин жакшылап өсүмдүк майы менен майлап алган соң массаны тегиз кылып куюп алдым. Микротолкундуу печканын эң жогорку кубаттуулугунда 10 мүнөттө бышырып алабыз. Меники 700 вольт. Эгер сиздерде 800 вольт болгон болсо, 8 же 7 мүнөттө бышып чыгат. Бышкан соң дароо эшигин ачып албастан 5 мүнөткө кое турабыз. Ал учурда биз крем жасап алабыз. Крем сиз өзүңүз каалаган, же болбосо менин торттор деген плейлистимдеги торттордун бардыгынын кремин колдонсоңуз болот. Бирок менде бүгүн кадимки эле сливкиден, каймактан 33% сливкиге 5 аш кашыкта кум шекер упасын салып, дагы да шоколад жыттанып туруусу үчүн 1 же 2 аш кашыкта какао порошокту кошуп, миксердин жардамында каттуу болгончо көөртүп алдым. Сливки менен иштөөдөгү эң биринчи эреже бул сливкиңиз өтө муздак болуш керек. Ошондуктан крем жасоодон жарым саат алдын сливкини, каймакты муздаткычтын тоңдургуч бөлүгүнө салып, ал эми идишиңизди дагы 20 мүнөткө тоңдургучка салып койсоңуз, муздак абалда сливки же каймак аябай жакшы пышный массага көбөйт. Чалып жаткан учурда биринчи акырын ылдамдыкта, андан кийин бир аз көбөйгөн соң ылдамдыкка коесуздар. 5-6 мүнөтчө көөргөндө мына ушундай структурасы орточо тыгыздыктагы крем пайда болот. Ал учурда биздин бисквитибиз дагы бышып чыкты. Идиштен чыгараардан мурун таякчанын жардамында бисквитти текшерип алабыз. Эгер таякча кургак чыккан болсо, бул бисквиттин ичи жакшы бышты деген белги. Идиштен чыгарып алган соң тең 4 бөлүккө бөлүп алдым. Эгер кааласаңыздар 2 же 3 бөлүккө бөлсөңүздөр дагы болот.
Бисквит идиштен чыкканда аябай нымдуу, жумшак, назик, бирок микроволновкада бышканы үчүн бир аздан соң кургап баштайт. Ошондуктан албетте пропитка колдондум же нымдандыргыч суу. Өзүңүздөр каалаган пропитканы колдонушуңуздар мүмкүн. Менде кофе демдеп алдым. Эгер кааласаңыз кадимки эле ширин чай же болбосо сүттүн жардамында нымдасаңыз болот. Торту курап баштайбыз. Коржго пропитканы сиңдирип алган соң кремден мол сүртүп, экинчи коржду коюп, ошол эле эритте баардык корж менен крем түгөгөнчө торту курап алдым. Андан кийинки кооздоо бул өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жана фантазияңыздарга жараша. Достор, эгер биздин каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып бизге катталып, каналыбыз жаккан болсо жакындарыңыз менен бөлүшүп, биздин башка видеолорубузду көрүп коюшуңузду сунуштайбыз. Бул торт менин үй бүлөмө аябай жакты. Сиздерге дагы жасап көрүүнү милдеттүү түрдө сунуштайм. Себеби колдогу бар азыктар жана эң аз убакытта даяр болот. Ал эми даамына болсо сөз жок. Көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Кийинки видеолордо жолукканча аман болуңуздар.